29 апрелге караган түнү аял жана анын кызы ошондой эле бир тууган сиңдисинин жансыз денеси табылгандыгы тууралуу маалымат Бишкек шаардык милициянын нөмөт бөлүмүнө келип түшкөн. Учурда кылмышка шектүү кармалып, сурак учурунда экени айтылууда. Азыр биз мына окуя болгон үйгө келдик. Чирүүгө аракет кылып көрсөк. Мына өзүңүздөр көргөндөй азыр бул жерде дагы деле кандын боyoосу кете эле экен. Кан жыттанып атат. Сыягы үйдө эч ким жок окшойт. Мынакей бул жер дагы ошол окуя болгон жер окшойт. Менимче өзүңүздөр көрүп тургандай канга боелуп жатат бул жер дагы. Эшик кулптанган. Менимче эч ким жок окшойт. Эртең менен милициялар келип сурашкан бизде, ошондуктан. Мурда көп квартиранттар жашайт, ким экенин билбейм да. Кечинде ыйлап аткан үн угулган деп балам айтты, ошону эртең менен милициялар айтканда айтты да, түндө бакырып атышкан. Мурда таанышы деле эмес, элдер көп кирип чыгат да, ким экенин билбейм. Мурда тынч эле жашашчу эле бул комушуңуздар? Тыптынч эле болчу. Хиджаб кийген мусулмандар болчу. Эмне болду билбейм. Ал бала сүйлөшкөн кыз экен деп атышпайбы? Ошо таарынышып болгонго дейм. Жашы канчада айта аласызбы ошолардын? Мен бир кызы келип суу алып биздикинен, анан свет барбы деп сурап кетчү да. 19-20га деле чыга элекко. Точно жашын билбейм, жаш кыз келчү. апрелге караган түнү саат 1:30 өткөн чамасында Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы жана 102 телефонуна келип маалымат келип түшкөн. Ушундай Айтматов көчөсүндө 3 аялдын өлүгү табылды деген. Ушак өлтүрүп атат деген эме маалымат келип түшкөн. Ал маалыматты Арзамат эле Свердлов райондук ички иштер башкармалыгына чалып, ал жерден ыкчам тергөө тобу жиберилген. Андан сырткары бирдеги Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын ыкчам тергөө тобу Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын бүт жетекчилери, ошондой эле райондун прокурору барып чыккан. Окуя болгон жерде чындыгында ошо Айтматов көчөсүндө 167-үйдүн времянкасында, ошол бир бөлмөлүү времянканы ошондо андай батирлеп жашап жүргөн 3 жанагындай аял жашап жүргөн экен. Ошол жерге баранан ошол жерден аялдардын бычак менен бычакталып өлтүрүлгөнү аныкталган. 75-жылкы болгон бул эң улуусу болгон. Андан кийинкиси ошол жана Венерадан кийинкиси дагы сиңдиси болгон. Ал эми жана ушул 97-жылкы жана кыз болгон. Ошол эми мындай азыркы мезгилде, мына азыркы мезгилге аныкталган тергөөлөрдүн сурагында аныкталды. Ошол бул кыздар жанагы эски автовокзалда ашканада иштейт экен. Ошол ашкананын жанында бул ушул набайчы болуп иштеген эме экен да. Жана балачы кармалган жаран. Бул аялдар ошол жерде столовойдо бир жерде иштешет экен. Анан ошол жерде иштешип атып, бул тааныш экен жана кызы менен. Ошол кыз менен жолуккан келгенге энеси урушуп койгон окшойт да. Анан эми мына силерге деп ичимдик, алкогольдук ичимдик ичип алып барып, анан жанагынын үчөөнү өзүнүн цехине келет, 2 бычак алат. Анан кийин жана кыздарды жогорку жарандарды бычак менен сайгылап, экөөнү катуу сайгылайт да, экөөнү колтук жагынан, оң жак колтук жагынан экөөнү саят, экөө ошол жерден жан берет. Ал эми үчүнчүсүнөн жанагы чоң балтыр, оң жак балтырына сайганда ошол кандайдыр бир жылынып чыгып, элди жардамга сураган болот. Анан ошол жердеги көп кан агып кеткендигинен эч ноуп жыгылат. Ошол маалда 10 мүнөттөн кийин эме келет. Милиция менен жанагы медициналык кызматкерлер келип, анан ага ошол жардам берген мезгилде дагы ошол өзүнө келбей, алып кала албай өзүнө келбей,
жараны ошол бойдон каза тапкан. Анан эле ошол жана алынган маалыматтардын негизинде эле ошол ыкчам түргө окуя болгон жерге чыкканда калган правопорядок рейдин жүргүзүп жаткан 11 гомдун опер кызматкерлери жана жаңы түзүлгөн патрулдук милициянын кызматкерлери ушул квадратты курчоого алып айланып чаркы айланып жүрүп ушул Алыкулов көчөсүнүн Осмонкулов көчөсүнүн ылдый жагында бычкадан ушундай шашпай чуркап бара жаткан жеринен бул эме кармап калат. Ушул жерде блокпостто турган кызматкерлер ушул келатканын барып анан ушул жерден захват кылып кармашат. Кармалганда чындыгында жанынан бычак табылган. Ал бычак жанагы бычак сабы бычак кан болгон. Өзүнүн колу, бут кийимдери, кийип жүргөн эмелердин кийими баары кан болгон. 82-жылы туулган Нарын областынан да туулуп өскөн жаран кармалып, азыркы мезгилде тергөө амалдары жүрүп жатат. Бул факты боюнча Кыргыз Республикасы кылмыш жаза кодексинин 97-беренеси менен адам өлтүрүү менен кылмыш иши козголуп, азыркы мезгилде ошол кармалган жаран эме көрсөтмө берип жатат.